Балыкчы Тамчы Чолпон Ата коромду жолун оңдоо боюнча өткөрүлгөн тендердин мыйзамдуулугун иликтөөгө алган депутаттык комиссия бүгүн экинчи ирет жыйынга чогулду. Бул 104 чакырымдык жолдун жалпы баасы 6 миллиард 830 миллион сом экени айтылууда. Бул жолку жыйында унаа жана байланыш министри бир топ маселелерди ачыктады. Теманын уландысы Нургүл Жумабекованын материалында. Жыйында унаа жана байланыш министри Лоңхай Кытай компаниясынын кызыкчылыгын коргоду деп өзүнүн орун басары Улан Уйизбаев жана өкмөт башчысынын айланасындагыларды айыптады. Аргынбек Малабаевдин айтымында балыкчы Тамчы Чолпон Ата коромду жолун салуу боюнча долбоорго жоопкерчилик министрлик эмес, өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнө жүктөлгөн. Ошол эле учурда министр тендер мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирди. Тендерди ошол маалда тиешелүү лицензиясы жок компания утуп алган дейт Малабаев. Бул жерде мынакей Уйизбаевдин өзүнүн справка, межведомственный комиссиянын справкасы бар мына менин колумда. Ал жерде Уйизбаев өзү жазып атат бул жерде, что жанагы бардык кагаздарга, иш кагаздарына мен өзүм кол койгом, анткени министр ордунда жок болгон деп баягы айтып атат да бул жерде. Анан эми бул жерде мисалы өткөзүп бере турган болсо, кылмыш иши козголо турган болсо, мен мыйзам чегинде баарына жооп бергенге даяр. Ошону менен бирге Малабаев өкмөт башчы Темир Сариев президенттин атына аны кызматтан бошотуу өтүнүчүн жөнөткөнүн билдирди. Жыйында тендерди жеңип алган Кытай ишканасынын өкүлдөрү Кыргызстанга студенттик виза менен келгени да ачыкталды. Документтерге таянып берилген министрдин маалыматтарын уккан эл өкүлдөрү өкмөттүн ишине баа берилиши керек деди. Корутундуга сөзсүз түрдө премьер-министрдин отставкасын биз талап кылышыбыз керек. Себеби мына түздөн-түз министр өкмөттүн расмий өкүлдөрү айтып атат. Премьер-министрдин кызыкчылыгы бар деп. Бул жерде Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ушундай акча бөлүнүп атат. Анын биздин конокторду биз тосо турган, биздин берметибиз, биз сыймыктанган ысык көлүбүздүн жолу болсо, мына мамлекеттик ишкана моздор проект айтып атса муну. Бирок депутат Узарбек Жылкыбаев кесиптештеринин алдын ала жыйынтык чыгаруудан карманууга чакырды. Айрым эл өкүлдөрүнүн айтымында бул маселени укук коргоо органдары иликтөөгө алышы кажет. Укук коргоо органдары бул ишти дыкап тергөө жүргүзүп, ошону баягы жыйынтыгын ошолор чыгарыш керек деп ойлоп атам да. АКС турат, прокуратура турат, Финпол турат, ошолор иштесе деп атам да. Анан азыр эми бүгүнкү күндө премьер-министр президенттин атына министр транспортты жумуштан алуу боюнча баягы эмесин жазыптыр, сунушун жазыптыр. Министр транспорт бул жерге мен күнөөлүү эмес, премьер-министр күнөөлүү. Ошонун жанында жүргөн помощниктери деп мага маалыматын айтты. Баарыбызга эле айтты, ачык деле айтты. Аны мен дагы угуздум. Ушундай маалымат барбы деп атайын ошол министр баягы бизге айткан маалыматты стенограмма үчүн, коомчулук үчүн так айтып койсун деп мен баягы сураганда ал ошону туура деп айтып берди. Анан эми мындан кийинки кандай десем, кыймыл-аракеттерди тараптар өздөрү көрөт. Эске сала кетсек, депутаттык комиссия 104 чакырымдык балыкчы Тамчы Чолпон Ата коромду жолун реконструкциялоо боюнча өткөрүлгөн тендерди мыйзамдуулугун иликтөөгө алган. Анын курамына Республика Ата журт фракциясынан 4, Кыргызстан фракциясынан 2 депутат жана Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кирген. Комиссиянын төрагасы Бирбол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев. Нургүл Жумабекова, Илдияр Асанбаев, Коомдук биринчи канал.